Урматтуу теле көрүүчүлөр, коомдук биринчи каналда сүйүнчү сиздер үчүн бүгүн чоң майрам бүгүн салтанат жар салабыз. Эфирде кайрадан сиздер үчүн Салам Кыргызстан түнкү шоу программасы башталды. Саламатсыздарбы? Жетинин бири кыдыр деп бекер айтылбасы керек. Урматтуу сүйүктүү кыргыз калкым, сиздер менен биз амандашып турганыбызга кубанычтабыз. Сиздер дагы бизди сагынып, жашнакай дем күч менен биздин дарегибизге Салам Кыргызстан качан болот деп күтүп атсаңыздар, кайрадан сиздер менен Салам Кыргызстан. Берекелүү кыргыз элимди кубантып жаткан жай болуп турат тугандар, жай менен биргеликте албетте эле коомдук биринчи каналда Салам Кыргызстан түнкү шоу программасынын 7-чи сезонунун бет ачары болуп турат. Биз менен болуңуздар, кызыктын баары эле алдыда. Бир гана сиздер үчүн эстраданын мыктылары менен кызыктуу маек жана өмүрдү узарта турган күлкү болмокчу. Ошондуктан Салам Кыргызстан, биз баштадык. Ардактуу теле көрүүчүлөр, сүйүктүү айымдар жана мырзалар, анда эмесе келиңиздер. Сиздерди биз эч качан күттүргөнгө кубуз жок, дароо эле алгачкы коногубузду чакыралы. Асманда жылдыз, жерде кыргыз деп бекер айтылбаса керек. Анда бүгүнкү биздин босогон аттай турган кыргыздын чолпон жылдызы, кыргыздын сулуу айымы, кыргыздын сыймыгы, кыргыздын каймагы десек жаңылышпайбыз. Анда Санжар, албетте эле 7-чи сезондун алгачкы бет ачарынын төрүнүн коногу, тосуп алыңыздар тугандар, Кыргыз Республикасынын эл артисти Гүлнур Сатылганова. Караңыз, сиз келгенде эле дароо биздин студиябыз дагы айдыңлашып, жарыкташып кетти. Кол чаап койсоңуздар дагы бизге. Биздин студия жарыкта болуп кетти, анда төргө өтүңүз. Рахмат, келиңиз. Төргө чакырабыз. 7-чи сезонубуздун алгачкы берүүсү болуп турса дагы Гүлнур эжекемди көргөн ар дайым толкунданып турабыз. Амансызбы? Жакшы, рахмат. Рахмат келип бергениңизге. Рахмат, мен дагы абдан кубанычтамын. Сиздер менен жана көрүүчүлөр менен жүз көрүшүп жатканыма. Биз кубанычтуу болгонубузда шек жок. Ушул көрүүчүлөрүбүз эмнегедир тынч дагы катыраак кол чаап коюңуздар биздин кадырлуу жылдыздуу коногубузга. Албетте эле Гүлнур эжеке, негизи эң башынан эле бизди ушул 7-чи сезонубуздун биринчи коногу болуп чакырганыбыздын дагы себеби бар. Биз өзүбүздүн бир сурамжылоо жүргүздүк. Биздин күйөрмандардын, көрөрмандардын, сиздин угармандарыңыздардын баары эле сураныч менен сизди чакырып атат. Ошондуктан ага эң алгач биз дагы өзгөчө кубанып турабыз. Куш келипсиз. Ар бир ата эненин эң чоң байлыгы бул балдар экен. Жакында эле биз сиздин соц тармактагы бир жаңылыгыңызды угуп калдык. Мына баламдын биринчи айлыгына мага белек алып келиптир дейт. Ошол жөнүндө ошол кубанычтар менен бөлүшүп өтсөңүз кандай экен деги эле? Эми негизи эле ошол балаңдын ар бир ийгилиги ал ата эне үчүн аябай чоң бакыт экен да. Ар бир жасаган ийгилигине ушундай кубанат экенсиң. Чынында эле ошо уулум жакында эле ошол жумушка орношуп иштеп, анан ошо айлыгына гүл алып келиптир да мага. Мен чынында эле аябай төбөм көккө жетти да. Ошол бала деп жашайт экенбиз да эми баары бир баягы чындыгында эле айтат, негизи бул аял кишинин эң бийик карьерасы бул үй бүлө күтүп бала тарбиялоо да. Анан калган нерселер экинчи планга жылыш керек деп ойлойм. Гүлнур эжеке, айтсаңыз, негизи айтып коет го, бул эмеде шоу бизнесте деле башка бизнесте деле конкурент болбосо ал өспөйт деп коет го. Сиз кандай конкурентиңиз жок, кантип өсүп атасыз? Эми кандай десем, албетте атаандаштык бул болуш керек, себеби атаандаштык бар жерде өсүү болот деп айтып атпайбызбы? Анан биздин өзүбүздүн поколениеде мүмкүн болушу мүмкүн да. Кийим эгер бирок сыр болбосо. Эми азыркы мен мындай тигил бул деп айта албайм. Азыркы күндө эми ушунча мына 32 жыл болот сахнада жүргөнүмө. Анан 32 жылдын ичинде мен ойлойм өз ордумду таптым деп. Өзүм угуучуларым бар, менин ырларымды сүйүп уккан, чыгармачылыгымды сыйлаган адамдар бар. Эми атаандаштык мүмкүн жаштарда болушу мүмкүн да. Жаштарда болот, себеби жаштар бири-бирине атаандашып, бирок бул атаандаштык деген баягы көрө албастыкка айланып кетпеш керек. Бул жөн гана атаандаштык, бул демек мен андан лучше болушум керек, мен андан жакшы мыкты болушум керек деген гана жолго түшүп алыш керек, максат менен гана өзүнүн чыгармачылыгын өстүрүш керек деп ойлойм да. Бул эми мен баягы жаштарга болгон кеңешим. Мисалы, ар бир инсан, биз элдин көзүнө мындай рамканын ичинде жүрөбүз да, артисттер. Мисалы, мен азыр Инстаграмда
жыртык шым кийип койсом, болду да алда неберелүү болуп калдың, жыртык шым кийбечи деп жаман сөздөр жазат да. Сиздин стилиңиз дагы бир башкача да. Мага аябай жагат. Сизге да ошондой комментарийлер жазылабы? Эмне ботос кийип алды, эми жалтыраган жашынакай эле туфли кийип келбейби? Мисалычы, Инстаграмда сизге да ушундай билер. Мага деле көп жазышат андай негативтердичи. Кээде мындай кээде болот да, ошол түшүнбөй туруп эле бир нерсени түбүнө чейин түшүнбөй же жакшы билбей эле жаза бергендер да болот. Кээде туура замечание кылгандар да болот. Мисалы, мен критиканы туура эле кабыл алганга аракет кылам, себеби ошо критиканы уга албаган адам дагы өспөй калышы мүмкүн да. Ошону туура кабыл алганды билишибиз керек. Бирок кээде аша чаап эле баягы эми жаза беришет. Көбүнчө мен ойлойм, ушул Инстаграмда көбүнчө мындай жаштар, жаш кыздар, балдар отурат деп ойлойм да, көбүнчөсүчү. Анан сөзүңүзгө аралжы, мына кийимдериңизди айтпайм, сахна эли болгондон кийин, элдин кишиси болгондон кийин бир эле көйнөктү кийип чыгырсаң, эмне башка көйнөгүң жокпу деп да жазат да. Ошон үчүн биз мына Салам Кыргызстанга чыкканда кийим алмаштырып эле менин деле шифонерим толуп калды да. Андан кийин сиздики менден 5 метр толтура болуш керек да. Ошо кийимдер кака кетет, сизди музей кылып калтырасызбы же болбосо? Негизи көп эле кийимдеримди уже берип бүттүм. Мен сиңдилерим көп да. Сиңдилеримден тышкары деле баягы сиңди болуп жүргөн, мындай өзүм тарбиялап жүргөн кыздар деле бар үйдө баягы. Анан ошол дайыма таратып турам. Размерлери келишпей калсачы эмне болот? Размерлери карап туруп бересизби? Анан эми баягы өтө кымбат баалуу тигилген кийимдер бар да, мисалы костюмдар. Алар ошол бойдон эле турат, мисалы үчүн. Анан эгерде бирөө ушунчалык эле необходим болуп калса, сурап келсе берген күндөрүм деле болуп атат. Айтып кетсеңиз, гардеробто эң арзан алган буюмуңуздун баасы анткени элдин баарына акча кылып да. Эң арзан эсиңизде келген жана эң арзан кийимдерди эле толтура эми. Эми санын эң арзандан эң кымбатын. Назир айткандай, чындап эле аябай толуп кетти да, гардероб толуп кетет да, кээде ана улам берип таратып турбасаң толуп кетиши мүмкүн. Анан деги бүт ушул сиздин карьераңызда алган кийимдер жөнүндө көбүнчө сиңдилерим аябай жыргашат да. Анан арзаны деле бар, кымбаты деле бар, ар кандай. Эми аны баягы айта албайм азыр. Санын билгибиз келип атат, ошон үчүн кыйнап атам сизди. Эң кымбатынан баштайлы биринчи. Гардеробдун арасынан балким азыр бар, балким бирөөгө белек катары кетип калды, балким мындай бир кымбат кийимдердин баасын айтышым керек. Баасын айтсак, эң кымбат концерттик костюм тиктирген, колго тигип таштары жана Сваровский камни дегендер мындайден кымбат болот эмеспи? Ооба, мисалы мен Дилбардан көп костюмдар тиктирдим да. Мисалы Дилбар Ашымбекованыкы бул брендин бренди болуп калган көйнөктөр да бизде. Анан ошол көп эле костюмдар тиктирдим, бирок кымбат да. Канча кымбат? Мисалы үчүн 20 миң, бир чапанды 2,5 миң, 3 миң долларга тиешет. Бир машинени кийип алат. 210 миң сом. 250 миң сом болот экен бирөөсүн. Эң арзан 50 сомдук кийимиңиз барбы? 50 сомдук кийимдер деле бар. Мисалы мындай носки бар деп. Көчөгө жөн эле кийген арзан кийимдер деле бар. Карагыла. Гүлнөр эжекемде 50 сомдон баштап 250 миң сомго чейин бар экен. Гүлнөр эжеке, айтсаңыз мынакей, мен бул суроону эмнеге берип баштадым? Негизи сиз жана айтып атпайсызбы? Жанагы 250 миң сомдук костюмдарыңызды көчөгө эч ким кие албайт да, туурабы? Сизден башка. Анан кие берип тажап кетет да, аны гардеробто тура берет. Кийин ушуларды чогултуп жашынакай бир ярмарка кылып же болбосо музей кылайын деген оюңуз барбы? Кийин мынакей Токтогул Сатылгановдун чапаны, комузу деп сүйүнүп жүрбөйбү? Ошол сыяктуу эле Гүлнур Сатылганованын эмеси дегендей. Эми ал жөнүндө ойлоно элекмин, бирок албетте баягы кымбат баалуу кийимдердин сапаты да жакшы да ал. Анан эми аны деле чын эле кечке кие берсең дагы болбойт. Анан мисалы ал турат да, анан эми аны убакыт көрсөтөт да, анын тагдыры кандай чечилет. Ар бир адам катачылыкка мүмкүнчүлүгү бар дейт да. Атайын кылбай деле бир нерсе ката кылып аласың. Сиз жашоодо элдин астында же болбосо тууган же болбосо достордун астында аябай ката кылып бир нерсе уят болгон күнүңүз болду беле? Ката кылганыңыз? Андай учурлар болгон. Бир жолу ошо филармонияда бир концерт болуп атып, ошол моментте ошол ырчылар жанды ырдасын, фонограмма менен ырдабайт деп ошондой закон чыкты деп, анан ушундай момент болуп аткан кезде филармонияга келдим. Бир ошо президенттин катышуусу менен болуп аткан бир правительственный концерт да, мамлекеттик деңгээлде концерт экен. Анан келип эле мен сурап атам да, филармониянын ошо балдар бар го, микрофон берген. Мен жанды ырдайм, мага жакшы микрофон бергиле деп атпаймынбы десем, ошол жерде иштеген балдардын бирөөсү айтып атпайбы? Бардыгы эле фонограмма менен ырдап атат эми. Сиз кыйын болбой эле, сиз деле фонограмма менен ырдай бербейсизби деп мени ушинтип салды да. Анан
ай жок, жанды ырдайм деп келгенден кийин эми ырдашуусу керек да тигибу деп ушундай эметип атсам, бир микрофонду карматып салган да, анан мен жакшы микрофон экен деп эле чыгып эле ырдайын десем эле микрофон чыкпайт да, иштебегенден микрофонду карматып коюптур. Мисалы ушундай учурлар болгон. Эми ошол моментте мисалы мен уят болдум да, тигилер уят болбойчу. Анан аябай жиним келип кийин чыккандан кийин уруштум да. Кантип уруштуңуз? Ошол жерден бир эметип койгузчу. Кызык болуп. Сиз мында күлүп эле жүрөсүз, урушканыңызды бир көргүм келет. Жок, мен жиним келсе аябай жаман. Кандай көрбөгүлө деппи? Жанды уюн демекчи анда Санжар. Бир ырдатпайлы Гүлнур эжеке. Албетте, албетте. Кандай дейсиздер? Бир студия кол чаап коесуздарбы анда? Кайсысын ырдап берсем? Эми мына акыркы кезде чыккан ырлардан ырдап берейин. Жашоо бакыт деген Чыңгыз Турдубаевдин обону, сөзү Кудурет Тайчабаровдуку. Жашоо бакыт деген чыгарманы ырдап жүрөм, ошонун бир куплет ырдап берейин анда. Жашоонун өзү сыноо болот, адашкан жашоо ыйга толот, акылың тунук, тилек таза, жүргөндө гана бакыт конот. Жаралуу бакыт, сүйүү бакыт, дүйнөдө аман жүрүү бакыт. Жараткан узун өмүр берсе, жашоонун ар бир күнү бакыт. Жашоонун ар бир күнү бакыт. Ай барекелде. Гүлнур эжеке, сиздин күйөрмандарыңыздын баарын бирдей мындай чоң таңгалар менен жазган бир суроосу бар, аны сурабай койсок болбойт. Гүлнур Сатылганованын бизди кубанткан чоң концерти качан болот? Концерти кандай болот? Биз күтүп атабыз дешет. Буюрса, бул жөнүндө биз дагы азыр сценарийлерди иштеп атабыз да, себеби 30 жылдык деп өткөрөлү десек, кичине убакыт өтүп кетти. Эми бардык нерсе баягы шартка жараша, мүмкүнчүлүккө жараша болот экен. Анан эмдики мына келаткан жазга даярдайлык деп атабыз да, убакыт кенен жетишет. Анан 33 жылдык деп, 30, анан кошу 3 деп тамашалап атам. Азыр ошондой кылып калышты го, 30 плюс 2, анан плюс 3 деген сыяктуу. Жок, эми баягы 30 жылдык деппи, анча-мынча спонсорлор колдоп берсе, ошо элге жакшы бир концертти тартуулайлы деп турабыз. Буйруса да, эми бул ошо келерки жазга деп атабыз. Албетте эле. Эми ар дайым биздин сурообуз бар болчу, жыйынтыктап баратканда Кыргызстан сиз үчүн эмне деп. Буйруса, бул сезондон баштап ушул суроолорубуз түрдүү өзгөрүп турат, бирок Кыргызстан жөнүндө эле Кыргызстандын жаркын келечеги дегенде сизде оюңузга эмне келет? Келечек жаштардыкы деп айтабыз да дайыма. Ошол биздин жаштарыбыз билимдүү болсо, ошолор жакшы тарбия алса, ата-энеден болобу, мектептен болобу, коомдон болобу, анан ошол бир гана келечекти ошол жаштар, билимдүү жаштарыбыз колго алып, баягы Кыргызстанды көтөрөт деп мен ишенем да. Буйруса, ушул сөздөргө кошулгандар бар болсо, кошулуп кол чаап койсоңуздар болот. Коомдук биринчи каналда Салам Кыргызстан түнкү шоу программасы жана албетте эле биздин сүйүктүү эжекебиз төрүбүздө отурат. Сиз менен жылдыздуу селфи сүрөткө түшөлү. Албетте эле Инстаграмда сиздин дагы кошулгандар, сизди окугандар аябай көп. Алар дагы бир ой пикирин калтырат деген ишеничтебиз. Кол чаап койсоңуздар болот. Ушуна кандай туруп түшөбүз, отуруппу? Отуруп эле түшөлүбү? Отуруп эле түшсөк болот. Кааласаңыз туруп түшсөк болот. Макул, келиңиз. Кол чабылар. Гүлнур эжеке, албетте эле сиз буга чейин бир жолу келдиңиз, биздин долбоорубуздун шартын билесиз. Атайын ушул келген меймандарга кут үйдөн кур чыкпайт деген кыргыздын байыркы сөзү бар. Жөн эле кетирбей белектерибиз бар. 7-чи сезонубуздун башкы демөөрчүбүз Шоро компаниясы. Шоро компаниясына ыраазычылыгыбызды билдиребиз дагы. Даярдаган белектерибизди бергенге чейин биз сизди ортого чакырып, азыр реквизиттерибизди даярдагандан кийин шартты түшүндүрүп беребиз дагы. Бир жашынакай маанайды көтөрө турган оюн даярдап койдук. Келиңиз эжекем бери. Кол чаап коюңуздар анда. Албетте эле өзүңүз айтып калдыңыз, 32 жылдан бери сахнада жүрөсүз. Бул сахна адамын ырдаганын көрдүк, эжекемдин мыкты бийлерин көрдүк. Эми канчалык сезимтал экенин текшерүүбүз керек. Көрбөй туруп колуңуз менен кантип билип коет экенсиз. Бул кутучалардын ичинде жандыктар бар, жансыздар бар, тиштүүлөр бар, тишсиздер бар, жүндүлөр бар.
жүнсүздөр да бар дегендей Мысыйланған. кыйкырат, ырдайт, ышкырат деген эле эмнекенин табышыңыз керек болот. Балким ичинде кичинекей адам бар дегендей. Колуңузду саласыз. Башынан айтып коеюн, эгерде тиштеп алса, Назира эжени урушуңуз, мени урушпаңыз, анткени мунун баарын алып келген Назира эже. Анда эмесе Назира эженин коросундагы жаныбарларды туз койгуңуз үчүн. үй бүлөдө бир нерсе жаман болсо аял жаман болот го ошондо. Жаман мага. Анда эмесе салам Кыргызстан. Гүлнур Сатылганова конкурсубузду баштадык. Жардам бермей жок, кол чабып колдоп турсак эле болду. Анда эмесе кеттик Гүлнур эжеке. Бул эки жактан колуңузду салып, кармалап некенин табасыз. Ай, бул эме го? Көгүчкөн окшойт да? Кадырлуу меймандар, туп-туура атат. Көгүчкөн. Сиз өзүңүз көгүчкөн жөнүндө айтыңыз мындай. Ак көгүчкөн десеңиз бул жакта кара көгүчкөн экен. Анда эмесе ушул көгүчкөнгө сиз ак көгүчкөн дегенде эле ак ордуна кара көгүчкөндү ырдап берип коюңузчу. Импровизация кылып. Элестетиңиздер, бул ак көгүчкөн. Мындайдан кармалсаңыз болот. Ай, караңызчы Гүлнур эжекем. Акырында учуруйсеңиз да боло берет. Бул? Туша өзүп таап атам. Келин анда чогурдабай буларды билесиздер да баарыбыз, Кошулабызбы? Ак көгүчкөн, жан сырым сага бөлүшкөм, барбы же билбейм башкарга, көл кылып көз жаш төгүштөн. Ак көгүчкөн, сырдашып сага көнүшкөм, билбейм эмнеден жаңылдым, адаштым кайсыл өрүштөн. Кара көгүчкөн. Салам Кыргызстанда. Конкурсубуз эми эле башталып атат, эми эле уланып атат. Кызыктын баары эле алдыда, азыр келиңиздер. Ай, дагы бир жаныбарбы? Дагы бир жаныбар. Жада 20 жаныбар даярдап койгонбуз, ошонун баарын табасыз. Анда эмесе Жүрөчү. Жок, бул эме. келиңиз. Бул жаныбардан деле коркпой деле койсоңуз болот. Эмне деп коелу? Көгүчкөндүн кошунасы деп коет. Сүт эмичи эмес, жумурткадан жаралуучулардан деп коелу. Балким. Жумурткадан жылап деле чыгат, катамайт деле чыгат. Салып көрүңүзчү. Камалап көрүңүзчү. Тиште болчу деп болот го. Иштебейт. Бул мондай жана мындай барабы? Ана, жай жылат го. Сиз жардам бербеңиз, өзү эле кармалап таап атасыз, кана. Коркутам. Бул Назира эже көргөзгөн жаныбарды мен да таппай калдым. Кайсы мо жай жүрүп. Эмечи? Үйүн кошо сүйрөп жүрөт го мындай. Артында мондай Койчу. үй бар го. Мен андайларды иттей жаман көрөм. Анда андай болбошу да мүмкүн. Назира эже кылтат атат. Мынча ишенчексиз. Неге окшош атат эжеке? Неге окшош атат? Бул мүмкүн жей турган нерсе. Болушу мүмкүн. Кана, дагы бир аракет кылып көрүңүзчү. Таппасак андан эл жардам берсин. Эжекем дагы мана айтчу. Ай. Уруш. Карбасаңыз? Жок, мен утулдум деп эле коеюнчу. Жо, утулса болот бул жакта. Утат деген жок. Сиз табышыңыз керек. Утулдум, болду, мен кеттим деп койбойсузбу? Отказ берем мен деп. Дагы бир аракет кылып көрүңүз эжеке, андан болсо мындай эле сизге көргөзүп коебуз. Мен эжекем коркконун биринчи жолу көрүп атам. Караңыздарчы кандай сонун коркот. Эл артисттер башкача коркот турбай көрсө. Эжекем мындай эле көргөзүп коелу сизге. Бул деген банан болчу. Кармап көрсөңүз болот. Кармап көрсөңүз болот. Антистресс банан, бир башкача банан бекен. Кол чаап койсоңуздар болот. Үчүнчү кутучанын ичиндеги таба экен байкайбыз. Азыр экөөсү ичинен бирөөсүн эле. Чок болду. Кол чаап койсоңуз. Көгүчкөн го жанагы. Жок, көгүчкөн эмес. Жок, бул чокот. Чокотобу? Сизди тааныбай атат окшойт. Дос. Бул Гүлнур эже. Жөн алдыңыз бул бар. Ак жаңы эле көгүчкөн. Көгүчкөн только бул. Кара эмес, ак эмес. Көгүчкөндүн тоодон келген тууганы деп койсок болот. Кай керек? Толук тууган. Таптыңыз. Бөдөнү. Кана? Чокудубу? Бөдөнү таптык. Анда эмесе муну тапканга аракет кылыңыз.
Ажы бул кандайдыр бир оюнчу. Oyunçuk eкен de тыптыра таптыңыз. Башында кирип экен деп коркуп кеттиңиз эле, бирок oyunçuk. Анда эмесе келиңиздер, финал өзгөчө болмокчу. Ай. Жөнтүр. Ой, жөн жаттык ком, жөн отуруптум. Коркпоңуз эжеке. Жөтсүң, коркпоңуз. Бир дем күч берип коюңузчу. Ушуну тапсаңыз болду, калганын баарын уткан болот. Жок, ай. Келиңиз, салып көрүңүз. Салып көрүңүз, колуңузду. Жок, эжеке, караса болбойт. Караса болбойт. Сөзсүз колуңузду салып көрүшкө кармалып көрүшкө. Корктум, болду. Бир колуңузду салып кармап көрсөңүз деп өттүм эжеке. Кеттик. Коркпоңуз, такыр коркпоңуз. Ай, жок, ай, коркуп атам. Коркпоңуз, балким ичинде эчтеке жок болушу дагы мүмкүн. Коркпоңуз бул эжеке. Чын. Ушунча эл кызганганыңыз эми. Суранабызда. Мына мен кармадым. Кармап коркпоңуз. Эми сиз. Кармаган жоксуң. Кармадым мына эжеке мына. Орду деле турат деген. Анда бир кол менен кармап. Мейли. Кана, дагы берирээк, оң жак. Кана. Болду. Кана. Оң жак. Не экен? Ай, билбейм, бир жандык экен. Не жандык экен? Ая, тап көрүңүзчү. Сиз эң жакшы көргөн жандык болчу да эжеке. Ошо айтпадым эле, мен аябай корком мындан. Албетте эле караңызчы, көзү кып-кызыл келемиш. Апапакай, таптаза бирок корккон жоксузбу? Жок, мен мага жакпайт. Эми апаптап коюш керек. Эжеке суу чыкты. Суу алып келтирип апаптап коелу, кол чайып койсок болот. Албетте эле болду, Гүлнур эжеке, эми азыр сизге эркин микрофон, биздин өзүңүздүн күйөрмандарыңызга бир кайрылуу жасап алгандан соң биз сизге даярдаган белегибизди алып келмекчибиз. Келиңиз. Ону жылдырып туралы. Эми албетте мен абдан кубанычтамын. Мына бүгүн ушундай көрүүчүлөр менен жүз көрүшүп, баарлашып дегендей. Ушул Салам Кыргызстан берүүсүнө ийгилик каалайм. Мындан дагы ал эми кыргыз элиме албетте аманчылык, ден соолукта болуңуздар. Ушул мамлекетибиз өнүгүп өсө берсин. Ал үчүн ар бирибиз ар бир жаран салымыбызды кошо берели. Салам Кыргызстан! Гүлнур эжеке, сизге чоң рахмат. Алтындай убактыңызга бөлүп келип бердиңиз, ушундай сонун жылмаюу тартуулап бердиңиз. Жана албетте эле биз Шоро компаниясынан сизге даярдаган белегибизди алып келип тапшырып койгусат этиңиздер. Арашан Кол чаптыңыздар, биздин башкы демөөрчү. Жөн өзүбүз менен Салам Кыргызстанда Шоро байкебиз өзү кол менен тапшырып берсин. Шоро байкебизди тосуп алыңыздар. Эң жакшы. Рахмат. Азыр сиздин жаңыңызда туруп турат байкем, доставкасы менен Шоро байке азыр мотосу менен айдап жеткизип коет. Жана албетте эле Арашан суусу бул дүйнөнүн эң биринчи орундагы эң таза жана ден соолукка пайдалуу суу. Келиңиз. Мунун баары Шоро фирмасынан караңыз, уулуңуз дагы аябай кубана турган болуп калды окшойт. Рахмат сиздерге. Мунун баары сизге эжекем, биздин демөөрчүбүздүн. Бар болуңуз, аман болуңуз, келип туруңуз. Кол чаларын узатып коюңуздар. Келиңиз. Кайрадан көрүшкөнчө Гүлнур. Эми жакшы. Кол чалар менен. Жүрөгү ачыктын жолу ачык болот дешет. Көөдөнүңдө бакыт болсо, аны башкалар менен бөлүшүү оңой. Бийиктикке карай канчалык жеңил болсоң, жашоодо ошончолук жаңы мейкиндиктер ачылат. Сынакка сынба деп айтышат. Анткени канчалык күрөш татаал болсо, жеңиштин даамы ошончолук таттуу. Арашан минералдык суусу. Абадай жеңил, чокудай бийик, суудай таза. Урматтуу кыргыз калкын жана чет жакта жүргөн биздин кыргыз элибиз, сиздерге жакшы жаңылыгыбыз бар. Барган сайын эле чет жакка чыксак, Шоро ала кел, боз ала кел, жарма ала кел дейт. Ал эми Шоро компаниясы сиздерге дагы жакшы жаңылык. Кыргыздын суусун сагынгандар мындан кийин Арашан ала баргыла. Анткени бул нукура таза минералдуу суу болгондагы жерден эмес 3300 бийиктиктен табылган суу.
Кадырлуу телекөрүүчүлөр, баарыбызды маанайыбызды көтөргөн Гүлнур эжекеме ыраазычылыгыбызды билдирип, белегин ыйгарып узаттыктагы шоро бул дем күч деп туруп, кийинки конокторубузду чакырганга даяр болуп турабыз. Туура айтасың, Санжар. Мынакей биздин көңүлүбүз көтөрүлгөндө түшүрбөстөн кайрадан көтөрөлү деп биздин дагы жакшы кыргыздын каймактарын чакырып отурабыз. Албетте эле кечээки жакынкы эле күндө бүт интернеттин баарын дүгөттү, ар бир гезит, ар бир баракча, ар бир соц тармакта ушул эле жаңылык болду туугандар. Эмне жаңылык десеңиздер, албетте эле бул жылдыздуу үйлөнүү той болду. Албетте, анда болсо келиңиздер, сиздердин дүркүрөгөн кол чабыңыздар менен бүгүнкү биздин кадырлуу коноктор Нурлан Насип менен Асель Насипти тосуп алсак. Тосуп алыңыздар. Нурлан Насип, Асель Кадырбекова, жылдыздуу үй бүлө. Куш келипсиздер. Саламатсыздарбы? Куш болуңуздар, бек болсун. Саламатсыздарбы? Нурлан мырза, амансызбы? Куш келиңиздер. Жакшы. Куш бек болсун. Үй бүлө статусуна көргөн кандай сонун, Албетте. Буга чейин башкача, азыр башкача мындай жарык жашат. Жүгүнбөйсүзбү? Кол чаппаңыздар. Азыр көп жаша, балалуу болуңуз. Азыр ушул бойдон отургузуп ийбесек, Асель жолуккан адатта кыйнашы мүмкүн, ошол үчүн төргө өтүңүздөр. Кол Келиңиздер, куш келипсиздер төргө. Мага жакты азыр эле Нурлан Насип жана Асель Насип. Албетте эле эң алгач бир үнүңүздү угуп алалы. Куш келипсиздер. Куш келип калдык. Саламатсыздарбы жалпы? Салам Кыргызстан берүүсүнүн жалпы көрөрмандары. Кайрадан жаңы чыгарылышта жолугушуп атканыбызга кубанычтабыз. Мурункусын айтып эле, кийинкисинде ошо жубайым менен келем деп. Сөзүнө туруп келатам. Андай сөзүнө турган эркек экен, Анда эмесе ушул жубайыңыз деп калдык, жубайыңыздын да үнү угуп. Саламатсызбы, Асель? Саламатсыздарбы? Сиздер менен көрүшүп атканыбызга абдан кубанычтабыз. Куш келипсиздер. Биз дагы кубанычтабыз. Мынакей мурда жалгыздан келсеңиздер, эми кол кармашып келип калдыңыздар. Ар дайым кармашкан колуңуздар бекем болсун, үзүлбөсүн, артыңардан тапчке көбөйөрсүн, кыргыздын саны көбөйөрсүн дегендей, Кудай буйруса мынакей кыргыз элин дүңгүрөтүп, бир чети мурда билмексен болуп суроо берип туруп, Асель менен сиз сүйлөшөт го десе, жок деп сыр бербей аттыңыздар эле. Эми ачык чыктыңыздар. Үйлөнүү кандай, тоюңуздар кандай өттү, жашоо кандай болуп атат? Да бир башка жагынан баштап көрөлүк. Деги эле адамдарда бир той болот, силердики бир ай той болду окшойт. Ошол жөнүндө да кеп кылалы. Оор болдубу? Эми мындай конокторду кенен тосуп алган соң бир аз жеңилдеп калдыкпы? Чоң рахмат биринчиден. Той баягы эл катары эле болду негизи. Баягы бизде социалдык тармактарда биздин ушу көрөрмандарыбыз биздин жаңылыктарды улам бөлүшө бергендиктенби, биздин жаңылыктарды улам Инстаграмга чыгып аткандыктанбы баягы адамдарга аябай көп той берилгендей болду. Бирок негизи кыргыздын салты менен эле баягы кыз аты той болот экен. Бата той болот экен, баягы куда түшүү, ушундай салттар көп экен да негизи. Мен деле көп билбечим экен. Свадьба болду, кыз аты той болду негизи. Ошолор көптөй сезилди окшойт. Өлүп көттүрмү дегенде биринчи айрым орус эмелер дагы сурап калышты да. Сен свадьбаң бүттү деп. Орустар дагы болсо, эле кыргыздар эмес. Нурлан мырза, айтсаңыз, бойдок кез менен коштоштуңуз, үйлөнүү башкача сезим кандай болуп атат? Мурдагыдай кенен баса албай, кенен жүрө албай, телефондорго кыздарга жооп бере албай кыйналып атасызбы? Семейный болгондон кийин сен мойнуңда келинчегиң бар, ошону караш керек. Бул мусулман дининде да бар да, мисалы үчүн келинчегиңдин бардык тура эмес иш кылабы, кандай иш кылабы, бул эркек киши жооп берет экен негизи. Ошондуктан багы жоопкерчиликке жакшы турайын деп, үй бүлөнүн дагы бир өзүнүн эмелери болот экен да. Ушу жакшы эркектин өзүнүн жашоодогу тура турган жолдору болот, карай турган жолдору болот экен. Ошолорду ал деп мына жаңы жашоо башталды десек болот. Албетте, Андан кийин багы семьялуу болгондагы абдан жакшы нерсе экен. Мындай. Анда Нурлан жооп берет. Сөз менен айтуу башка. Нурлан жооп берет деп, Асель каалаганын кыла бербейсиң. Анда болсо ушул эле суроону Аселя сизге берсек, мынакей буга чейин бир үйдүн эрке кызы болдуңуз, эми болсо мен билишимче экинчи келинсиз үйдө.
кандай эрке келин болуп атасызбы же кандай келин болуп атасыз үйдө? Кыйынчылык бир үйдөн бир үйгө барып бүлө болуш бул өтө эле кыйын нерсе да. сөзсүз түрдө негизи мырзаларга көп билинбейт болуш керек. Ал эми кыздын жашоосу толугу менен мындай өзгөрүлөт экен да. Анда барын айтпай. Кандай кылып кыйналып атасың? Кандай болот экен башка үйдө жашаган? Кудайга шүгүр, мындай башында сөзсүз түрдө кыйналдым. Эмне кылып кыйналдыңыз айтыңызчы? Адаптация болот да, баары бир бирөөнүн үй бүлөсүнө киргенден кийин алардын өзүнүн салты болот, өзүнүн жүрүп турушу болот. Ошого бир аз көнүшүшүм кыйыныраак болду. Бирок апам атам абдан жөнөкөй жакшы адамдар болгондуктан мени келин катары эмес, кыз катары кабыл алып, ошол мага жеңилдик берди да. Салт деп калдыңыз. Эми Токтогулдун салты кандай экен? Мисалы, көлдө, таласта билем, канча кемпир болгонго чейин астынан улуу агалары чыкса жүгүнүшөт да. Сиз жүгүнүп атасызбы дагы эле? Таң эрте туруп, ооба, апам менен атама жүгүнөм. Дагы кимге? Такылатып кечирип коесуз, ойгон. Мен жүгүнүп коеюн, анан кеч келгиле. Просто жумуштар бар анан. Ачпаңызчы. Мен бир жүгүндүм анан жылы бересиз. Кызыктуу окуя болгон. Мен инимдин келинчеги шаардык болуп, кыргызча жакшы билбейт экен. Анан мен үйрөтүп атпайм көшөгөдө отуруп. Улуулар келгенде, улам көшөгөнү ачып жүгүнүп туруңуз, жоолук салганда жүгүнүп турасың десем, макул деп, Аяш апасы келип жоолук салып, кетип баратсыз жүгүнгөнү унутуп калыптыр да, анан көшөгөнүн ичинен. Подождите, тетя дептир да. Десе, я забыла деп ачып туруп жүгүнүп калды. Сиз да ошондой кылгансыз? Жок, айтып турушту, улам аракет кылаттым. Эми өзүңүздөр байкагандай эле бүгүнкү берүүбүздү эң алгач эле тамашалоо нота менен баштадык. Ал эми ар бир тамашанын өзүнүн бир чындыгы бар дегенде ошол сизге сурап өтөлү. Албетте эле сиздер жөнөкөй бир үй бүлө болгон жоксуздар, экөөңүздөрдүн тең соц тармактарда дагы подписчиңер көп, чын эле эң көптөрдөн бирөө. Сиз Нурлан мырза, мырзалардын арасынан. Айымдардын арасынан экөөңүздөр тең, экөөңөргө кошкондо миллиондон ашат дегендей. Ошондуктан дагы бул аябай катуу резонанс болду. Андан соң дагы ага чейин Нурлан Насип өзүнчө бир проект, Асель Кадырбеков өзүнчө бир проект болуп жүрдүңүздөр. Үйлөнгөндөн кийин статус өзгөрдү. Бирок эмнегедир баракчаларда фамилиялар өзгөргөн жок. Нурлан Насип, Асель Кадырбеков эле болуп калды. Элдин баары ойлонуп атат, кимиси кыйын экен? Кимиси Асель Насип болобу экен же Нурлан Кадырбеков болуп кетеби экен? Элдер сурап аткан кез. Ошого кандай чечимдер болот? Эми ал мен негизи жаман көрөм мындай. Аябай мындай бирөөнү алып келип алып, бирөөнүн кызы да, мен өзүм деле карындаштарым, эжелерим бар турмушка чыккан. Алар деле баягы биздин фамилия менен эле жүрөт. Анан эми баягы биздин өзүбүздүн үйүбүздө андай салт жок окшойт. Фамилияга өткөрүп алган башынанчы. Буга чейинки жеңелерим деле ошол эле өздөрүнүн эле фамилияларында. Андай деле ой деле болбоптур. Бирок кийин ушу үйлөнгөндөн кийин ушу кайсы передачаларга баргандан кийин ушу фамилиясын өзгөртөсүңбү деген суроолорду көбүрөөк уктук десем. Эсиңдеби биздин кайсы сезондо келген Нурлан мырза келгенде биз тишиңизге тийиштик элек. Адан кийин эле брикет кийип турабыз, тиштерибиз түп-түз болуп калыптыр. Бир жылмайып койбойсузбу? Ана карачы, бир кол чапаңыздарчы. Аселяны бардык эле элдер билет, ушунчалык назиктин символ экенин. Ушундай сүйлөгөнү деле мен деле билем, жүрүш турушу деле. Үйдө кандай кожок экен? Идиш-бидишти баттан жууп эле, шыпырып, төшөк салып, тамак жасаган ойлоп алат го же жумуртка эле куруп атат? Тамашада көрсөтүп жаткан Аселдин бир күндүк жашоосу деп. Негизи Аселям да шашпай жумуш кылат. Айтып бериңиздер, бизге дагы айтып берсеңиз да кызык болот я. Келе Аселдин бир күнүн айтып бериңиздер. Эртеңден ойгонгондон баштап. Асел. Ай Асел. Асел айтып бериңиз Асел. Негизи уянат. Багы бир пиаланы көтөрүп, нар жакка барып, кайра бир пиаланы көтөрүп, бияка келип. Жок, башында чындап, кайсы жерде, кайсы. Бирок зато иш кылып атат. Жок, ошондой. Эң негизгиси иш кылып атат. Жок, түшүндүрөйүн. Башында үйдүн кайсы жеринде эмне турат билбейсиң да. Анан кийин жаңы келин отуруп алса дагы бир аз жаман көрүнөт. Билбесем да ары бери басып жүрдүм.
эмне андай кылып атасың, зато иш кылып атам да, зато жүрөм да. Башымды агыңдып жүрдүм да. Не кылып атат деппи? Анан сизге мындай суроо да. Сиз азыр мусулманчылыкты жөн гана эл катары биздин тоюбуз өттү деп жакшынакай айттыңыздар. Бирок ушундай элге жарыя болду. Бир эле күн кие турган көйнөгү 250 000 сом деп уктук. Ошо чынбы? 250 000, 350 000, 5 000 доллар. 5 000 Арада 100 долларды 000 көйнөк сомго. дейт. Ал эмне алтындан жасалды? Нурланды манайын биз котузга. Эме 100 000 сом. Ошол чынбы калппы? Негизи ар бир айым кыялданат үлпөт көйнөктү. Мен кичинекейимде ушундай кыялданып койгом экен да. Анан Наил Байкучуков деген дизайнерге кайрылдык. Кыялымда көйнөктү чийип берди. Чында ал көйнөк 30 килограмм ордугу. Өзүңүз эле 35 санган. Бирок ушунчалык ошол көйнөктү кийгим келди. Нурлан да мага белекке кылды. Ушул күнү эң сулуу болчу депчи. Анан ордугуна карабай Чын эле 250 000 сомдук көйнөкпү. Сыр. Ал көйнөк эме ошо бойдон эме ал музейде тура береби? Же кандай ал көйнөктү эмне кыласыз эми? Же кийин эме Европада энеси кийген көйнөктү кызына кийгизет го, үйлөнүү тойдочу. Ошондой кылып кызыңызга кийгизесизби? Негизи азыр адамдар аябай эме болуп калыптыр, өнүгүп азыр. Ошо көйнөктү тамашалап айтып койсок, ошол баадан дагы эмеденчи сатып алам дегендер бар экен да. Ошол эле баага. Ошол эле баага кайра сатып алам. Сиздин костюмуңуз канча сом болду? Мейли, Аселдики сыр. Меники арзан эле. Канча? Меники арзан эле мындай. Азыр эле сиздер дасыңыздар да биздин Гүлнур эжекебиз келип кетти. Гүлнур эжекебизден дагы кичине кийимдери, арзан кийими канча сомдук, кымбат кийими канча сомдук сурадык да. Сиздердикичи эң кымбаты жана эң арзаны канча сомдук кийим? Гүлнур эжеге теңеш кыйын. Ал эжени жакшы билем. Жок, эң арзан кийимиңиздерди айтыңыздарчы. Эң арзан мен кийимдерим арзан эле негизи. Канча? Мага мындай өзүмө жарашыктуу, жакшы кийим болсо ал берем да. Канча эме? 500 сом, 200 сом, 100 сом. Же болбосо секонд-хендте барып килограммда ала аласыз кандай? Жок, азыр Кыргызстан сом болуп калбады, өнүгүп, сонун магазиндер ачылып калды. Ошол жерлерден алабыз. Буга чейин ушундай магазиндерден лайыктуу болбосо, ошол эле базарларга барып деле алып берчүк. Азыр мындай кийим жактан кыйналбайсың го дейм. Бишкекте баардык магазиндер ачылып, баардык жерде скидкалар болуп, интернет деген сом болуп калды. Кайсы жерде кандай кийимдер арзан сатылып атат, өзүңө ылайыктуу сонун кийимдер чыгып атат, ошолорго карап эле алабыз. Лейла Нурлан азамат экен. Үйлөнгөндө кээ бир мырзалар айымдарына темир тулпар алып берсе, Нурлан насип темир тулпарды аялына кийип коюп туруп. 30 килограммдык. Болбосо анча-мынча Honda Fit Stream'дерден кымбатыраак да болуп кетет экен. Кайра көйнөктүн баасын айткан сайын Нурландын баягы тамырлары чыгып, давлениеси көтөрүлүп, дагы эле өзүнө келе элек экен мындай. Чын эле ушунча кетирип ийдимби депчи. Ары бияка кыйшыйып, кайра бияка кыйшыйып. Ошончо теманы өзгөртөлү. Ооба. Эми чыгармачылык жөнүндө бардык эле эл журтка маалым, сиздердин үйлөнүү жөнүңүздөрдө, жашооңуздар жөнүндө баарына кызык болуш керек да. Ошо үйлөнгөндө мына кыргыздын салты менен кыз узатуу болуптур, анан бата той болуптур Токтогулда, анан биякта свадьба болуптур. Негизи кыз узатуу сеп берилип, калың берилип, ушундай эле болдубу же болбосо азыркы көп эле биз сеп албайбыз, калың бербейбиз деген ортодо ушундай сүйлөшүү болуп атыптыр да? Негизи ата-энемдер жакшы эле чечип атышкан. Негизи эле канчага соодалаштыңыздар? Асел Кадырбекова канча баалады деген. Калыңды айтмак белет. Бул дагы бир өзүнчө бир салт экен. Кызыктуу салт. Кызыктуу салт экен. Өзүңдүн башыңа келгенден кийин көп нерсени мындай билет экенсиң да. Буга чейин тойлор кырдап жүрүп, тойлорго барып кеткенде билбейсиң да кандай болуп атат. Өзүң той берип, багы калың берерде мынча калың, анча калың болуп, жеңелер ортого түшүп аябай бир кызыктуу нерсе экен да. Калың канча бердиңиздер эми? Көйнөк мейли айтпай эле коюңуз. Эми коем, бул чыгармачылык адам болгондуктан экөөбүздүкү баардык нерсе сыр эле болгон жакшы экен. Көйнөктү билинип калды, эмне болуп атат деп. Анан эми экөөңүздөрдүн чыгармачылык түндө келесиздер, тияка кетесиздер. Асел кыйналып калат эми үйдө жумуш кылып, жана өзү айтып атпайбы, жумуш кылбасам дагы нары бери басып жүрөм депчи. Түндө келип анан жанагы звезда пиала нары бери ташып. Аселяны мен уйкучу катары жакшы билем да. Нурлан дагы. Биз эми чогуу гастролдоп жүрүп калганбыз да. Эми уйкуну кичине асайтып атсаңыз керек да, туурабы? Анан кийин айтсаңыздар эми
ата эне менен колунда каласыздарбы же өзүнчө бөлүнүп жашайын деген оюңуздар барбы? Ата энемдин колундабыз. Мен атам, апамды бул жакка мен өзүм алып келгем. Өзүм сунушум менен чакырып алгам. Ушул эки эле балдардан эки эле балабыз. Ушул биздин жакшылыгыбызды көрбөгөндө алар уже ушундай сый көрүп, ушундай нерсеге жетип калды да, жаштарычы. Андан кийин ушу жаңы келининин чайын ичип, биздин ушундай бактыбызга жакшы сыйыбызды көрүп, кадыр баркыбызды көрүп өтөт деген ишеничте. Бул сиздин жеке оюңуз, Аселдин ой кандай болду? Аселдин ою да ошондой. Аселдин ой менен жооп берди. негизи көп укчумун ушундай Болду дөрдүсү. ата эне менен жашаган абдан оор деп укчумун да, бирок мага азыр билинбейт, мага жеңил. Көп нерсени бизге үйрөтөт. Кээде Нурлан аша чаап тамашалашып жүрөт. Анан ошондо мага болушуп турушат. Анан ошондуктан оорчулугу мага билинбей турат. Азыр билинбейт. Мен Нурландын ата энесин 5 колдой билем. Аябай жакшы адамдар. Эч качан бөлүнбөңүздөр. Ушу азыркы айтылып аткан ак тилектер кабыл боло берсин. Бактылуу болуңуздар. Бизде буга чейин сиздер да келип жүргөнсүздөр. 7-сезонубуздун бет ачары болуп атат. Ошондуктан сурообуз дагы бир аз жаңыча болду. Бирден жооп берип кетсеңиздер болот. Кыргызстаныбыз биздин сүйүктүү мамлекетибизди сиздер 20 жылдан кийин кандай кылып көрөсүздөр? Бир-эки сүйлөм менен Кыргызстан 20 жылдан кийин. Сон элестеткеним айта албайтам десең. Нурлан Насип калтага чыгып калган. Сөз түрдө прогресс күтөбүз. Буюрса бизде дагы небоскребтор, сонун бизнес центрлер, негизи көп шаардын коздугун көргүбүз келет. Чет өлкөгө барганда чында суктанасың го, көчөдө жүргөндө рахат аласың. Ошол нерсени бизде деле көргүбүз келет. 20 жылдан кийин буюрса коррупция деген жок болуп, бардыгы өз сонун жумуштарын аткарып, түшкөн нерселердин бардыгы мамлекет өзүнүн жакшы нерселери салынып, ажоолорубуз жакшы, элибизге жакшы мүмкүнчүлүктөр түзүп берип, Кудай кааласа чет жакта жүргөн кыргыз мекендештерибиз келип, укмуш сонун билим алып аткан мекендештерибиз барбы чет жакта? Ошолордун баары келип Кыргызстанды гүлдөтөт деген ишеничте. Келиңиздер, ушул Нурлан менен Аселдин эң күчтүү тарабына дагы көңүл буралы дагы Инстаграмга сүрөттүшөлү, кол чаап койсоңуздар болот. Кол чабылар. Карагылачы Нурлан мырза жалтырайт го, жалтырайт. Кубанычтан, сүйүнүчтөн. Ооба, экөө тең мындай башкача үйлөнгөндө башкача болуп калат экен, көздөрүндө жалтырактар чыгып. Сиз да үйлөнгөндөн көрөсүз. Мен да чоңойгондо күйөмө тием. Карап көрсөк эле эжекемдин огород тарабына таштар эле тоңголоп Жок, Нурлан күтүгөн окшойт. Мен үйлөнүп алайынчы Назире жаным, сизге ушундай жооп берем. Аябай тийиштүү да. Эми биздин башкы демөөрчүбүз Шоро компаниясынан биз сиздерге сонун белектерди даярдап койгонбуз, чоң картиналарды. Аны биз жөн эле берип койбой, азыр экөөңүздөрдү жакшынакай конкурска катыштырайын деп атабыз. Буга чейин бирден таймашка катыштырып жүрдүк. Эми чогуу Нурлан Аселди кандай түшүнөт экен? Асел Нурланды кандай түшүнөт экен текшеребиз. Эч кандай сөз колдонмой жок. Бир гана кыймыл аракет менен, актерлук чеберчиликтер менен, бийлер менен кылып беребиз. Жалпак тилимен айтканда, жаштар көп ойногон крокодил оюнду бири-бириңиздер менен ойнойсуздар. Азыр реквизит алып чыгалы дагы баштайлы. Кол чабалар жаңырсын. Оюнубуздун аты крокодил. Канчалык деңгээлде Нурлан Аселди сөзсүз түшүнөт, Асел Нурланды сөзү жок түшүнөт экен, чогуу текшеребиз. Анда эмесе биринчи кыздын кыр чачуулап туруп, алгач Аселди отургузалы. Асел келиңиз. 3төн сөз даярдап койгонбуз. 3 сөздү сизге Нурлан, 3 сөздү Асел сизге. Анда эмесе эң эле алгачкы сөз мындай жеңилдіктен баштайлы. Нурлан, бул биринчи сөз сиз үчүн. Могу сөз. Ал эми сиздерге оңой болуш үчүн экран ылдый жагына мынакей чыгып калды. Нурлан, түшүндүрүп баштаңыз. Азыр бисмилла. Сөз жок, сөз жок. Апа, кайнене, келин. Баракелде, кол чаап койсоңуздар болот. Сизге көргөзүп
Сен айтканда. Сразу эле кайнене. Эми экинчи сөздү уланталы. Оған түсіндірем азыр. Қантай таза. Сүйлөбүз. Айтпаңыз, өзүңүз түшүндүрүңүз. Каалагандай түшүндүрсөңүз болот, Балким кыймыл аракеттери менен, балким Кыймыл аракеттери менен түшүндүрүп коеюнбу? Сүйлөп берсе болбойбу? Сүйлөсө болбойт, сүйлөсө оңой болуп калбайбы? Сиз сөздөрүнүн варианттарын айтып берсеңиз болот. Өрчү. Дуэт. Бийиктик. Бийиктик, өрчү, бийиктик. Так, кандай кызым? Нурланга бир кол чапкансаңыз дем күч берди. Фантазияңызды иштетиңиз. Түшүндүрүш оор болгон сөз жазылган, чын эле негизи азыр. Так. Кана? Ким менен иштешет алар, ошону көргөзүп коюңуз. Ырчылар. Аларды эмне кылат? Продюсер. Ай, баракелде. Эми окшош, аларды эмне кылат дегенден кийин, жана десерт. Акыркы сөз Нурланга. Астагфирулла. Ошону түшүндүрүш керек. Ага, түшүндүм аны. Өзүңүз түшүндүрүңүз. Эми түшүндүрө албасаңыз утулуп каласыз. Бирок аракет кылып көрүңүз. Кандай болот? Утулуп кала бербеймби? Жок. Буну сөзсүз түрдө түшүндүрүп көрүш керек болот. Үчүнчү сөз бул жактан чыкты. Азыр канчалык түшүндүрөт экен жооп беребиз Нурландан. Түшүндүрө албайм го деп. Балким түшүнүп көрдү, айтып көрдү дейт мына. Келечегиз өзү айтып атат, айтып көрдү дейт. Сөзү жок, түшүндүрүп көрүңүз. Кана? Келин. Анан эме? Башыңа кийип алдыңбы? Башка нерсе түшүнүп алган Бул башка нерсени түшүнүп албасын деп атпайбы? Башка нерсе түшүндүрүп атасың. Bunысы түшүндү, айтпай атат. Телекөрүүчүлөр да түшүндү. Аябай ыймандуучу көп кыйнабай эле коелу. Биз ушуну эле көргүбүз келет. Түшүндүрө алабы же түшүндүрө албайбы? Экөө сөзү жок, бири-бирин түшүндү. Баракелде. Үчөөнүн экөөнү тапты. Азырынча сиздики 2. Эми Асель канчаны табат экен чогуу көзүң. Место орунду алмаштырабыз. Кол чабалар. Нурлан бул жака отуруп кетиңиз. Сизге дагы биринчи сөздү оңоюраак кылай баштайбыз, Асель. Биринчи сөз сиздики. Анда эмесе, баштадык. Мен да көрүп алайын. Жолук. Экөө четелешип. Мен жокка. Мен актамын деп койсун. Кайнене. Ай, баракелде. Мына оңой эле. Биринчисин кыйнабай эле оңой табам деп атабыз. Экинчиси бир аз кыйыныраак болот. Башынан баштап баштасаңыз болот. Кантип чыгаргандан баштап баштасаңыз болот. Ошондо оңоюраак болот. Су, чай. Ичет, чай. Кандай экен дагы? Кофе. Кофенин жанында да ойлоп алышы мүмкүн. Кофенин түрү да. Үшүгөндө. Муздак суу. Муздак суу легенда. Татуу, Чай. Арак. Жок. Алкоголь эмес,
таза суу легенда окшош. Буга чейинкисин түшүндүрүп көрүңүз балким. Ошого чейинкиси болот. Бул эмнеден болот? Ошону айтып берсеңиз балким. Жан Жок, бул кайдан пайда болот? Мисалы суу мөңгүдөн. Мына эми окшоштады. Сүт Эмне болот? айран. Мына эми окшошту баракелде. Монтатпай кычкыл депчи. Монсе бул үшүп атат деп ойлоп кеттим. Үшүп атканда кандай үшүгөндө муздак айран ичет окшойт деп. Жок, муздак. Үчүнчүсү. Үчүнчү? Смотри. Бол. Маймыл. Өзүңүздөр байкагандай эле туугандар 3-2 саны менен бизде Асель жолдошу Нурланды утуп кетти. Кол чабуулар. Келиңизге. Мен утуп калдым да. Сиз утуп калбадыңызбы? Жана аны Назира эжеке сыяктуу эле көргөзүп койсоңуз болот. Бир эчтеке көргөзгө жокму? Экөөңүздөр чогуу туруңуздар, ортого келиңиздер. Анысы келиңиздер, сиздер үчүн да жакшы маанай ачып, биздин коноктор бир кол чаап коюңуздар. Ийгилөнүп жылдыздарга. Эркин микрофон. Бардыгыңыздарга терең ыраазычылык билгизебиз. Ошо бизди көрүп жаткан көрөрмандарга ыраазычылык билгизебиз. Иштериңиздерде ийгилик боло берсин. Ушундай кайрадан жаңы ачылышыңыздар менен куттуктайбыз. Элибизге ушундай жагымдуу программалар тартуулап, маанайын көтөрө бериңиздер. Элибизде тынччылык болсун. Албетте эле ушундай жайдын ып-ысык күндөрүндө сиздер үчүн Салам Кыргызстандын башкы демөөрчүсү Шоро соода маркасынан, Шоро компаниясынан биз сиздерге толтура белектерди даярдап койдук. Анын жанында албетте эле жаңы чыккан Арашан суусу сиздер үчүн болмокчу. Анда Шоро байке өзү тосуп алыңыздар. Байкем өзү кол менен алып чыгып берсинчи. Бүгүн анда машинаңыздарды бияка коесуздар, мотоцикл менен үйгө чейин жеткизип барабыз. Келиңиз, Асель айым, муну сиздин колуңузга карматалы. Ичинде бозосу да, шоросу дагы бар. Азыр Шоро байкем өзүнүн мотоциклине отургузуп алып сиздерди жеткизип коет. Шоро байке, чоң рахмат. Анда эмесе биздин меймандарды жылдызы үй бүлөнү узатып коюңуздар. Шоро менен болуңуздар. Сизерге чоң рахмат. Чоң рахмат. Ишиңиздер Кайрадан көрүшкөнчө. Эмки сезондо эгиз бала менен келиңиздер.
дарак бир жерден көгөрөт деп бекер айтылбаса керек. Мынакей биздин 5 жылдан бери бизди сулуу кылып келе жаткан алтындай болгон Мээрим айымга барсаңыздар, сиздерди дагы биздей сулуу кылат. Астыңкы дарекке кайрылсаңыздар, Мээрим сиздерди тосуп алат. Салам Кыргызстан түнкү шоу программасынын башкы демөөрчүсү Шорок компаниясынан жаңылык. Урматтуу туугандар, күн ысыкта ушул арашан сууну ичсеңиздер, суусунуңуздар канат. 3300 метр бийиктиктен табылган минерал суусу ден соолукка пайдалуу. Шоро бул күч кубат. Көз ирмемде бизге бөлүнгөн 60 мүнөт убактагы соңуна келип жетти. Мен ойлойм, биз коштошпойбуз, кайрадан эле амандашканча эсен туруңуздар, бейпил түн сиздерге. Албетте эле туугандар, сиздер бар, биз барбыз. Ошон үчүн сиздердин айтылган каалоо тилектериңиздер биз үчүн маанилүү. Биз менен болуңуздар. Салам Кыргызстан коомдук биринчи каналда сиздер үчүн болуп өттү. Назира Жетигенова, Санжар Мыкыев. Көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар. Бейпил түн.